Кожажаш тууралуу уламыш. Акмөр Жантай баяны дастанынан үзүндү. Бар экен, жок экен бул асыл дүйнө. Дүйнөнүн айлампасы кан чөмүрдө. Кайрадан жердин бети гүлгө жайнап адамдар өсүп өнүп өмүр сүрсө. Өзгөчө бир жаралган адам болгон. Ал адамхана тагын алып койгон. Кылдаттап халкын сырайт адилет так булбаян хан сырларын ачсын жолдон. Каратып дүйнө өткөн ошол хандын ордунда болсо экен деп эңсеп калдым. Эл жүрөк баатыр хандын бүт турпатын элестеп ушул күндө жашаганым. Жай калган жайык мүчө экенен далы, келбээрсип турган сүлдөр сымбатталды. Эр жигит жолборс мүнөз баатыр болуп жылдызы ушул хандын кайра жанды. Хандын да ханы бар деп айтчу анда. Бул сырлар ооздон оозго өтүп барса, адамдар өмүр менен жашоо үчүн күрөшүп камчыланып дүйнө салса. Тактысы ошол хандын бийик чакта мергендер келди алдына чакыртканда, о ханым айтар сөзүм угуп тургун бир мерген айтып берди бул окуя. Туу башын аттап кийик каптап, буркурап турган жытын тоонун барктап, мергендин мекени деп зоо асканын арасын аралады буту аттап. Бурулуп артын карап кээде шашпай, кээ учур ашып ташып анталаңдай, артынан ал кийиктин кууду жетпей, кармай албай алактап барат таппай, жеткизбейт, кууп барат ал кийикти. Карматпайт эмне үчүн же бийикпи? Жандайын деген сайын жетпей калып күйгүзүп тоготпостон кетти ичти. Өйдөлөп дагы чыгып күйүп каны асканын тег учуна жетип алды. Тектирден карап көпкө кийик издеп таба албастан ич эзилсе куйкайт жанды. Айлана күмүт боло түштү заман. Бир бак көрбөй калды бийик карап. Бир зоо таштын баары кетти жаңырыктап, учкан кийик тээ жогорттон карайт наалат. Кожажаш өйдө болуп чыкты дагы, азастан жакындашып сыздайт жаны, бүлүнтүп албайын деп ушул ишти кийикти бир шыкаалап атып калды. Кийик карап Кожажашка жаңырды үн. Тил бүтүп ал адамча сүйлөйт мелүүн. О Кожажаш, арттан аттың жетпеди ок чыгып келген бийик жерге тездеп бүгүн. Андан ары узап барат зоока бийик, жетсем деген тилеги күч ичтен кейип, тирек кылса аска зоону жылдан жылга аппак чоку алатоолор чоң тирилик. Жүрөк лак-лак, кийикти ал кубалайт, жетпей келет убарасы уланат, андан мындан аттап зоону тез ылдам, бийиктиктен эт жүрөгү ууланат. Мына жетип калды кийикке. Ал кийикти азыр кармайт бийикте. Биргелешип чапчаң болсо аска зоо, арткы буттан тартат азыр ийилте. Кийик жылып дагы өйдө болгону. Арттан карап Кожажашта болжоду. Ана жетем, мына жетем деп жүрүп, кылда учуна чыгып аска койгону. Кожажаштын ою дайым бийикте. Жетсем дейт ал октой учкан кийикке. Карматпаган бул кийикти талкандап, кызартпай көз өч алсам дейт түңүлдө. Ылдам жылып өйдө болуп барганы. Кийик айтты, жетип мени кармачы. Кожажаштын колу тийсе кийикке сурданып ал кыйкырыкты салганы. Канаттуудай кийик учту ааламга, зоока учуна кармап мерген барганда, баш шайланып, булут каптап тумандап, көз тунарып Кожо түштү арманга. Кийик келип булаң деп барды. О Кожажаш адамдарча үн салды. Көз жүгүртүп төмөн жакты карачы, ушул зоока үйүң болсун деп калды. Ылдый карап баш айланды, не демек. Бийик жайдан кантип түшөт жан керек. Жанды албастап жатты мерген зоокадан сулай калап акса чашы күймөнөт. Кайдан жайдан бүркүт келип сөз салды. О Кожажаш, ишиң болбойт деп калды. Кудай сага кийик болуп көрүнсө, кармаймын деп каардантын же жалганбы? Үйүң сенин болот бийик чоң аска. Кудай сени каарып салды ыраста. Ач кыйкырык салсаң дагы жок жардам, мөңгүрөйсүң кылба башка болбосо.
тээ бийиктен үн жаңырды мұң салып. Дүңгүрөдү зоока үн барып, о кожо жаш адам атын булгадың, аттың кийик калтырбастан сен дайып. Эйлиң буздуң, эскертип көп сурандым. Кулак салбай табигатты ууладың, жакырданттың терип атып бүт кийик, айткам сага сакта байлык атпагын. Кийик аттуу тукумдарын калтырсаң, Кудай кийик бармак эмес артыңдан. Кийик кейпин кийип келген чоң Кудай ызаат кылып өлмөк эмес калкыңдан. Түрөөч кылар элин кайда, кыйынчак, кылдоочуна буласканын ким чыгат? Тепкич жасап жеримдешсин баары бир, пайдасы жок жата бергин тынчыраак. Сала көздөн акты сык жаш. Кожо жашта өзүн өзү кылды пас, сыртын салып карап калган Кудайдын каары күчтүү экендигин танбайт баш. Мерген боздоп катып калды ал жайда, таш кайланды урса дагы далбаса, кайрат кылып барган адам таап алат абилетимдин чоң зоокасын караса. Уламыштын артын айтам тыңшагын, о адам зат, жер бетинде байлыгың, Кудай берген азык оокат, кен байлык талкалабай сактай билгин кымбатын. Бара-бара жердин бети жашарса, булбул сайрап, гүлдөр жыпар жыттана, жаркыраган аалам нуру чачырап, даанышмандык жер бетине таралта. Андан ары Жантай мени карады, бул уламыш чындык болгон аягы, хан астында баян кылган бул мерген атабызга тууган болчу сыягы. Адам деген нарктуу болсун дейт элем, уламышты акыл калчак теңдеген, адам атын булгабагын көрпенде деген сөзүм жайылтамын элге мен. Адалдыкка адамды түз үндөгөн, даанышмандык сөздөр толсун түрлөнгөн, кожо жаштай кырбасын деп жандууну бүт адамзат пенделерин эскертем. Кудай берген байлыгы көп жер бетин, барктай билген көркөм түстүү келбетин, жыпар жыттуу макмал төшөк төрлөрдүн ырахатын, сый сымбатын көрдейин. Жантай мени карап дагы кеп салды, бул уламыш бирок чындык деп барды. Жаратылыш берген байлык кордосоң, ал да сени коргуларын айталы. Колду бакыт турган ушул чагында, баала Кудай ал да сенин багыңа. Ардактасаң улуу Кудай аркала баарын төгөт берешен ал дагы да. Учкун тийип жүрөгүмө өрт койду, уламыштын чындык жолдо болгону. Кожо жаштын арзып сүйгөн аялы Зулайканын муң зарлары толгону. Муңканганда Зулайкадан үн чыгып, кожо жаш деп ыйлады дейт тумчугуп, кордук көргөн айбанаттай чыңырса, чыкырады бүт ааламга угулуп. Чыдабастан Кудай айтты сыргылып, о Зулайка, эмне мынча муң куюп, байлык менен бакытты сен өнтөлө, бултуу болот берекелүү көпсүнүп. Кайра зыркырасы Зулайка, Кудай барды өргөөсүнө күн чыга, кайрат айтып агы өргөөгө киргенде карап калды Зулайка да муңкана. О карыя, төргө өткүн, төшөк сал, чүрпөлөрүм ойногула эшикке бар, карыянын сөз салганын угайын, дасторкон жай кымыз сунуп келе кал. Айт, карыя, угайын, дейт Зулайка. Баш көтөрдү, көзүндө жаш онтала, бийик аска эмне деген чоң азап, солуктады ыйлап сурдана. Карыянын кеткен кеби даптаана, о Зулайка, балам деди жай гана. Кудай кебин кулак салып укпастан аркар кийик тукум курут кылды да, Зулайкадан сызылып үн муңканды, асыл башты кандай мээнет чырмады. Жанды катып элин баккан кожо жаш эмне үчүн бул азапка чулганды. Карыянын айткан сөзүн укары, жанды көрсө калтырбастан атканы, алды элебей жаратылыш байлыкты ташталганын чыгарып бүт кырабы. Баарысынын кожоюну болсом дейт, Кудай сынды колго алып койсом дейт, улутоолор падышасы болгондон кийик аттуу калтырбай бүт сыйсам дейт. Андай болбойт,
адамга сыр сунулат. Жаратылыш улуу болот сыр улап. Кудай берген бакубаттуу жер бети жабактырбай азык берип кулпурат. Керекпеди, анда айтты Зулайка. Ал Кудайды кайдан көрөм? Ким айтса, сурар элем арманымды азайт деп, бүт ааламды чындап Кудай жаратса. Кариядан чыккан сөздү угуп ал. Кудай мында, алдымда деп сурак сал. Зулайканын эси чыгып сүйлөндү. Жаманчал, былжырабай, кетип кал. Кендиринин кесилгени ушул да. Унчукпады карыяда тынчууга. Мели, балам, кийбегин, жакшы кал, чыгып кетти ак өргөөдөн тумчуга. Түшүрөм дейт Зулайканын бул жолу. Кылды аракет кантсе дагы болбоду. Кайталабай кожо Зулай тагдырын, жаратылыш кор тутпасак оболу. Айтты жантай, көзүн оттой нурдантып, Кудай күчтүү баарын өз жаратат. Жердин бетин бүткүлдөтүп көз сала, аяламга жардык салып таратат. Кожо жаш баяны Акмөр Жантай дастанынан үзүндү. Өмүрбү Бегелиева, Бал китеп 1 том, 1996 жылы жазылган. Барыңыздарга ыраазычылыктарымды билдирем.